Саламатсыңарбы балдар? Денсаулығыңар жакшыбы? Жамаатыңар менен тынчсыңарбы? Урматтуу ата-энелер, тынчсыздарбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштаганы турам. Азыр биз адабий окуу сабагын өтөбүз. Адабий окуу сабагынан жаңы темабыз өкүнүч. Балдар, сабагыбыздын максаты биринчиси тема менен таанышуу, экинчиси теманын мазмунуна түшүнүп, шаар окуп, өз оюн эркин айтып берүү. Үчүнчүсү улууларды сыйлап, бири-бирибизди сыйлап, эмгекчил болууга тарбиялануу. Эми балдар, мен текст азыр силерге окуп берейин. Өкүнүч. Керимдин ушул адаты эми баарына дайын болду. Керим музоону казыкка байлап койчу, деди апасы. Керим алыстан туруп эле, мейли апа, деди да, андан ары оюнга кетип калды. Андан кийин чоң энеси, ай балам, атаңа каралаш, оргон чөптөрүң жок дегенде үйүшүп кой, деп эскертти. Мейли чоң эне, ошентем, деди. Бирок аны да жасаган жок. Кечинде атасы үйгө келгенде, чоң энеси менен апасы Керимдин акма кулактыгын айтышып даттанышты. Атасы Керим бала деген улуунун сөзүн эки кылбайт, айтканын аткарат. Эртеңден баштап оюнуңду токтотосуң да, жумуш кыласың. Макулбу? Деди. Анда Керим, мейли ата, айтканыңыздай болот, деп убада берди. Анан эле эртең мененки чайды ичкен соң, баарын унутуп оюнга кетип калды. Чоң энеси нааразыланып артынан үн салды. Алда балам-ай, кечинде атаңа эмне деп убада бердиң эле? Керим, болукчам, келе кал. Козуларды экөөлөп дөңгө жайып карайлы. Мейли чоң эне, азыр, деп жооп берди. Бирок ага да барган жок. Керимдин мейли деп коюп убадасын аткарбаганын билип калган балдар ал оюнга келгенде, Мейлибай, ойнойсуңбу? Деп шылдыңга алышты. А Керим мейли же жок деп айтарын билбей туруп калды. Өзүнүн чекилигин досторунун тамашасынан улам түшүнгөн Керим абдан эле осол болуп, өкүнүп калды. Анан ал оюнга кошулбай эле чоң энеси козуларды жайып жүргөн дөңдү көздөй тызылдап чуркап жөнөдү. Балдар, Керим кандай бала болуптур? Жаман бала болуптур, ата-энесинин тилин албай бир жака жумшаса ойногон кетип кала берет экен. Керим кандай убадаларды берген экен балдар? Керимге жанакы апасы, чоң энеси, атасы чогулушуп кечкиргенде айтышат экен. Балам, сен биздин чоңдордун айтканын кыласыңбы дегенде, анан кийин өзү уа деп убада берет экен. Керим убада бергенден кийин эртеси күнү убада. Керим өзүнүн катачылыгын түшүндүбү балдар? Керим өзүнүн катачылыгын түшүндү. Kerimge dostları Meylibay da at koyuştu. Antkeni eneleri çoğun enesi yaşaysa Meyli de koyup çıkıyor. Atkarbay Meyli de çıkıyor. Ошончун ага достları Meylibay da at koyuştu. Демек балдар, темага түшүндүкпү? Бүгүнкү сабагыбыз абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Эми балдар, өкүнүч деген эмне экен? Мага эмкиде кенен айтып бересиңер. Өкүнүп калбаш үчүн биз абдан акылдуу болуп, улуулардын тилин алып, эмгекчил болушубуз керек экен. Саламатта калгыла.